Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Бүгүнкү маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе бүгүн биз математика сабагынан текшерүү ишин аткармакчыбыз. Биринчи амалдарды аткаргыла. Туйутмадагы амалдардын аткаруу тартибин биз өткөнбүз, балдар. Ошону эске алуу менен биринчи кашанын ичи иштелет. Анан сол жактан оң тарапты көздөй ирети менен аткарабыз. Салыштырабыз. Чоң, кичине жана барабар белгилерин коебуз. Үчүнчү маселе. Ашканада 15 столдо 5тен окуучу, ал эми чоң столдо 11 окуучу отурушту. Ашканада баардыгы канча окуучу отурушкан? Теңдемелерди чыгарабыз. 3 бурчтуктун бир жагынын узундугу 12 см, экинчи жагы андан 2 эсе кичине. Ал эми үчүнчү жагы экинчи жагынан 2 сантиметрге узун. 3 бурчтуктун баардык жактарынын суммасын тапкыла. Баарыңарга ийгилик. Ушул эсептерди бүгүн чыгарып, числону коюп атыңарды жазып мага жибересиңер.